кылабыз, еңиреңдеп, шеңиреңдеп эле эчтекебиз таңтыбыз калбай эле. Ата энеси чоңойгом да. Ал кишилер мен 3,5 4 жашымда эле каса болуп калышкан. Аябай жакшы көрчү. Келти көрсө эле моя Санетка деп эле. Балалык экен, жаштык экен, бой көтөрүп көп. Бир 2-3 экзаменим калган, барбай койбодумбу. Тилди угуп, таякты жеп эжелеримден. Сен эмне кылып жүрөсүң биякта деди. Ачыгын айтсам, мен качып эле кеттим да жолдошумдан. Турган эже, эмди жылы 26-жылы биздин театрга бир кылым болот экен да, 100 жыл. Ошол 100 жылдыктын алкагында биздин театрда иштеген биздин залкарларыбыз, учурдагы сиздерсиздер да ошол сиздердин жаш кезиңиздерге барып келели деп, ошол эмгек жолуңуздарда кандай баштагансыздар, ошол жөнүндө сүйлөшөлү деп атайын эйфория деген рубрика ачып алганбыз. Жакшы. Ошол боюнча ар бириңиздердин папкаңыздарды ачып, анан жаш кезиңиздердеги сүрөттөр тилекке каршы көбүнчөсү бизде жок болгондуктан өзүңүздөрдөн да ала келиңиздер деп сурандык да. Анан алып келген сүрөттөрүңүздүн ичинен эң эле көзүмө урунганы ушул номер 1 мектеп интернатындагы сүрөттөрүңүз көрүнүп атат да, ушундан баштайт окшойбуз эже. Ооба, ушул эле биздики мындай адам болгонубуз ошол интернаттан башталат да. Чейин айылда. Кой кайтарып эшек минип жүргөн кыздар болгонбуз да. Анан айылдын 7-классын бүткөндөн кийин анан интернатка байкем тапшырып койгондо мен өзү ата энеси чоңойгом да. Ал кишилер мен 3,5 4 жашымда эле каса болуп калышкан. Ошон үчүн мен өкмөттүн кызымын да өзү. Мамлекеттин. Биринчи жолу сүрөттөрүңүздү көрүп эметип атам да. Карабаш, кебете карабаш, галстуктар, пионер болгонбуз. Интернатты бүткөндөн кийин анан эже театр чөйрөсүнө кантип? Интернатты бүткөндөн кийин мен мединститутка тапшыргам да. Мединституттун Ильич багына өтүп, анан 1 жыл окуп атканда ушу жазда ушундай эрте жазда жазгы сессия башталып калган уже. Зачёттор берип атканбыз мединститут. Анан кулактандыруу чыгып калды тиги Москвага театралык окуу жайга конкурс жүрүп атат деп. Анан жүрөктө ошол жүргөндөн кийин анан үйгө айтпай, байкем айтпай, анан эми байкем атамдын ордуна ата болуп калган киши болчу да, ошо баарыбызды жетелеп окууга киргизип, бутубузга тургузуп аткан болчу. Анан өзү сельхозго тапшырган. Анан байкем практикага кеткен маал эле жакшы болуп калды да. Байкем практикага кеткенде биякта набор болуп калды. Айтпай туруп анан кийин тапшырып алдым да бияка. Анан тапшырып атып, ошо 3 турдан кийин өткөндөрдүн спискасында калып калдым. Анан жүгүрүп барып театрдын экзамендерин берчүмүн, мединституттун экзамендерин берип, анан кайра бияка келип ошентип жүрүп, өтпөй калсам медик болуп окуп кетмекмин да. Анан өтүп кеткенден кийин балалык экен, жаштык экен, бой көтөрүп көп. Бир 2-3 экзаменим калган, барбай койбодумбу мединституткачы. Эми Москва турганда мединститут ким болуп калыптыр дедим да. Анан ошентип үйгө да айтпай, эчтеке кылбай, анан кийин өтүп кеттим деп, анан кийин сразу эми орношуп алдым. Могуреки азыркы эме турбайбы? Өчпөс от. Ошол жерде мурун автостанция бар болчу. Майда бузурган автостанция ошол жакта дудуктардын швейный фабрикасы бар болчу. Анан ошол швейный фабрикага кирип алдым. Жол киремин табайын, эме кылып алайын, үйдөгүлөр бербесин, жөнөтпөсүн билем да, байкелерим эшин. Жана иштеп, жол кире таап, анан кийин августтан экзамен берип, университеттен берки экзамендерди. Спецтого тиги өздөрү алып кетти да. Анан берип анан кетерде 1-2 күнгө үйгө барып, учурашып, коштошуп, тилди угуп, таякты жеп эжелеримден. Анан ошол настроение менен кетип калдым Москвага. Ошол анан ошентип окуп калдым. Эми Кудайдын буйругу экен. ГИТИСке баргандагы курсташтарыңыз чекесинен келип айтып атышат ошол учурда. Эң сонун курс бүткөнсүздөр да эже. Ошо ГИТИСте ошондой болуп калды. Бизди ректор эл өзү алган да. Биздин эмнеге мындай болуп калганыбыз, биздин окууга тапшырып аткандай левый правыйлар кирбей калды да. Анткени ошол ГИТИСтин ректору өзү ушундай ак чач, ак эме каштак, бар жогу ак болгон абышка болчу да. Ошол жалгыз өзү келип, анан бизден набор кылып алган да. Анан барганда биздин курска ошо иши өзү симпатия болуп калдыбы, эң мыкты мугалимдерди берди да бизге. ГИТИСте эң мыкты мугалимдерди берди, ошол күч.
аябай повезло да бизге, мындайча айткандачы. Ушул күнгө чейин кармалып келет атпайбы? Кармалып келатат. Ошо мугалимдердин эле ачыгын айтыш керек, ошо мугалимдерибиздин күчү, ошо кишилердин эмгеги, ошолордун бизди кармаган железный тартиби, ушул анан билимди талабы. Ошону менен ошонгө чейин оокат кылып келатабыз. А бул жанагы биринчи эле баргандагы упражнениябыз мугалимдер фантазия кылып. Бияктан баргандагы түшкөн сүрөтүбүздө КИТИСке барганда эме ойноп келе, таап, этюд жасап келгиле деди да. Анан кийин ошого ойлоп таап, ушундай бир тема кылып өзүбүз анан кийин көргөзгөнбүз да мугалимдерге. Алар бизге ушундай групповой этюдтар жасаттырып көрсө бизди байкап атышыптыр да арабыздан. Байкай берет экен да, тигилдей экен, бул мындай экен деп быча берет экен да кийинкигечи дальнейший. А биз билбей балабыз эңиреңдеп, шеңиреңдеп эле эчтекебиз тамтыбыз калбай эле. Анан могул сүрөттө көзүм түштө же биринчи киргенде эле ошону сурадым. Ош драма театрынын ачылышындагы Ош драма театрын ачтык да 72-жылы. Оштогу театр бүт элек болуп, Жалал Абадка алып барып иштетишти бизди, ДКсына. Анан ошол жака барганда, ошо эмеде Белоруссияда фестиваль болот экен, конкурс болот экен деп, Адылбек Дыйканбаев агай, азыркы Шамилдин папасы, чоң атасы, главный режиссер болуп барган да. Анан ушул коомдук пикир деген ошо спектакльди койду, Баранга деген автор, драматургтун. Анан ошону Мукилем экөөбүз, Мукилем главный ролду ойногон, мен героинасын ойногом, кызды. Ушул бир эле сүрөт калыптыр ушунун эстеликкечи. Анан кийин жүрбөй деле калды. Алгачкы ачылган пьесалар кала берет эмеспи? Үстү-үстүнө кала берип. Ушуну карап алып эле ойлоп калам, жап-жаш Мукилең. Ошто канча жыл иштедиңиз эже? 22 жыл иштедим. Мен бияка эмеде эле келдим да, 94-жылы. Кече жакын деле келдим. Кече жакындагы 94. Кыргыз драмага келгенде кандай болуп келдиңиз? Кыргыз драмага мен тияктан кетип атканда, мен мындай ачыгын айтсам, мен качып эле кеттим да жолдошумдан. Менин кесибим менен анын көз карашы, түшүнүктөрүбүз төп келбей калды да бара-бара. А дегенде баары эле болот, жакшы болуп атканбыз анан. Ошентип отуруп ажырашышка туура келип калды. 9 жыл жашадым. 2 бала белек кылып берди. Ошон үчүн такай рахмат айтам. Рахмат дейм. 2 бала белек коркоюп жалгыз калат билем, актриса болуп деп анан кийин ажырашып алып анан ал кайра башынан эле дагы эмете баштаганда кетейин деп 3 күндүн ичинде качып көчүп кетип которулатты да, билбептирмин, бияка келип театрдан оруч иштейт дегенди деле билбептирмин. Баары эле мени күтүп турганышып Бишкектечи. Келе берсем эле эч жерде театрлар ишке албай койду да. Заслуженный артист болсом деле орун жок, штат жок деп, аны таанышым деле жок, өзүм өмүр бою тааныш жок жүрө берген аялмын да. Дүңкүлдөп эле жүрө берем да ушундай. Анан кийин анан эмеге министрликте орношуп калдым. Эмеге эл чыгармачылык бөлүмүнө орношуп калдым. Аңчылуу эле Чолпонбек Базарбаев министр болуп калды, Кудай жылап. Анан Чолпонбекке биз жобо жазабыз да министрликте, жалаң эле жазмаган билесиң. Жазган кол койдурайын деп барсам эле ордунан туруп алып эле, "А сен эмне кылып жүрөсүң биякта?" деди. Анан кийин мен иштеп атам дедим. Анан десем, "Нет, моя сонетка деп койчу, бир ролум бар эле, ошо лучший женский беришкен, ошону көрүп кетиптилер. Моя сонетка, сен театр иштешиң керек деп. Жок, орун жок экен, албайт экен, мен ушул жерде иштеп атам десем, болот деп, ошо Чолпонбек эле интимдүү которуп салды бияка. Которуп киргизип койду. Талантыңыздын аркасы менен келипсиз. Ал билет эле да канча 3 жыл подряд лучший женский алып аттым да, булар комиссия. Театральный союз барчу да. Азыркыдай болуп билесиңби. Биз көп өлүп талып спектакль көргөзөбүз да. Анан эми менин ролдорум экинчи пландагы ролдор болот эле. Мен өзүм кой тойгон боюма жараша болот да. Анан ошондой болуп калчу, анан аябай жакшы көрчү. Келти көрсө эле моя сонетка деп эле. Не, сен театр иштешиң керек деп эле болбой эле ушул пайдасы менен. Таң калышты окшойт, бул кырдырам деле муну аяктан киргизип койду депчи. Кудай жалгап иштеп кеттим. Анда байкелери бар эле, эжекелери бар эле. Мен ошол кишилерге жакшы болуп кеттим да. Ошол кишилер эмне кылып, Алла эме кылып. Биринчи режиссерыңыз бияктагы роль берген ким болду? Бияктагы биринчи режиссерум эле Искен агай болду. Өзүңүздөр. Биринчи режиссерум Искен агай болду. Анда Искен агай биякта экен. Бияка келген да окшойт экен.
Ана ошол бир казактардын бир спектаклин койгон атыптыр. Сайын Экежеге дублер кылып койду мени. Анан эле бирдеме болуп атып эле Сайын Экеже келип жүрүп анан келбей койду. Анан Советбек агай главный роль, анан ушул кишилер менен ушу мен бир эл аябар болчу менин ролум эле. Анан ошону чыгарды. Кичкене агай мени оштон жакшы билет да. Жакшы билет. Өзү жакшы көргөн актрисасы болчумун да. Анан сүйлөчү эмес да. Ай мен жасайсың дегендей киши да. Ошентип ошону менен баштап кеттим. Шеринбек курсташымдын сказкасын койдук баса. Биринчи жака келгенде ошону коюп, анан кийин Марат Козукеев главный мен ойнодум. Мен шайтанды ойнодум. Ошентип баштаганбыз. Жана аялдардын эң мыкты ролу үчүн алган деп атпайсызбы? Сиз Алдан программага келгенде дагы драмага келгенде эмеден алдык. моноспектакль менен Кимдин заманы, Машырбектин заманы коюлду баса, Бобек Ибраев байке. Аны Марат героюбуз да. Аялдардын баары жүгүргөн шорт экебиз да. Мен ошондо Кекелей деген бар экен, бир желин оостай болот. Могул эмеспи? Мынау жок, бул Макбет. Эменики Шекспирдин Макбет. Жана эмеде жана телеграммада бар. Желин оостай болгон. Ошентип ошондон анан Маратка лучший мужскойду берди, мага женскийди берди, биздин эле комиссия биякта. Андан кийин ал тиги моноспектакльге барып мынабыреки. Болбу? Мынабыреки. Жана Калидаплиска катышып келгенбиз. Калида мынау городскойдо койдум, ушул биринчи вариантын городскойдо жасадым. Анан экинчи вариантты мынаны Шамил менен биякта жасадык. Анан ушуну менен анан мореки да. Мыналар ошо тиги эменики. Моноспектакльдин эмелери, тиги варианттар анан. Мына ушул эмеге барганда, Екатеринбургка барганда анан мына акыркы сүрөттөр булар. Эң мыкты женский ролду алып келипсиз, э? Ооба, 36 театрдын ичинен женский лучшийди мен алдым дагы. Шамилди перспективасы бар мыкты режиссер деп Москвага 3,5 жылдык высший курска алып кетишпеди. Бюджетныйга. Ошо комиссия чечти да 5 киши. А зачем лучший режиссер, когда 3,5 жылдык бюджетный окууга алып кетип атканда сүйүндүк да аябайчы. Сүйүнүп анан аябай жемиштүү болду деп. Бияка келгенде анан эл артисти наамы 11-жыл алдым. Эмгек сиңиргенде эмеден алгам да, Оштон алгам. 19 жылдан кийин алдым эл артистин. Заслугадан кийин иштеш керек, иштеп баш керек. Дагы ортосунда жанагы эмелер жасаш керек да, ийгиликтерди чыгаш керек. Достойныйраак алыш керек да, кичине бет. Уялбай. Кинолордо тартып аттыңыз. Кино ал бияка келгенде эле Ошто кино жок болчу да. Ошто эчтеке жок да, театр эле. Ош каналдары, телевидениеси бар, ал ченелүү эле да, мындай эле да. Кино деген жок болчу. Мынаны ошондой жасаганбыз да. Мына каза болуп калбады азыр, күчтүү актер болчу. Жалал-Абад театрына барып ошол жактан каза болуп калды. Аскар деген мощный актер. Мощный актер болчу. Ушул өзүбүздүн эмебиз, скамейка деген, отургуч деген. Гельмандын эмесин которуп, өзүбүз неме кылып, колго койгонбуз, жакшы чыккан. Мындай эле комиссия барып көргөн. Анан Могул сүрөтүңүздө дагы бир башкача роль бул жанагы, бу да комедия да, күмөндөрдүн менен, күмөндөрдүн тиги эмесимин да, домура бет. Мында да бир балекеттери болду ошондой. Мына күмөндөр бар, ошондой күмөндөр. Мына эреке. Багдасараке. Багдасараке деген ошода. Ким койгон? Замира. Ооба. Премьерада сүрөттөрүңүздөр бар экен. Замира койгон ушундай кызыктай болду. Мындыр жасай берчү. Ошентип кутман-курак жашка келип, жакында эле юбилейиңизди белгиледиңиз эже. 70 жылдыкты да белгилейм. Быйыл 75ке деп неме кылып пландаштырып эле тургам. Шамил университетке койгон да аны. Дипломный спектакль кылып койгон университетке. Шамил коюп анан эже менин кыздарым жаш болуп атат. Анан 6-7 кыз эле катышат да, эркек жок даякта. Анан бир кемпир керек болуп атат. Сиз ушу бир жылдын ичинде курска кошумча иштеп бериңиз деп. Иштеп берейин, иштеп бербегенде эмне деп. Анан ушу Бернардасында ойноп бергенбиз.
Анан ошону эле ушул жака койбой эле 75ке чыккандым да мен. 75 жылдыгыбызды кармап мен коюп берейин. Назымбек экөөбүз сүйлөшүп атабыз. Назым дедим, мындай чоң сахнага мен Бернард эмесмин дедим. 1 метр 20 сантиметр болуп калып мен Бернард болот элем. Тияка койуп болот диплом. Анан буяка болсо урушту. Эмне? Путиндин бою канча? Наполеондун бою канча? Баарын санайт келип алып. Эже алардын баарлыгы өтө кой болгон мындай болгон деп урушуп. Рахмат эже, убактыңызды бөлүп келгениңизге, ушул 100 жылдыктын алкагында ушул сиздердин жасаган зор эмгектериңиз жакшы кылып атыпсың. сакталып, элге билинип. Мына буяка калып калганы деле жакшы да, үйдө мен деле карап неметип коем. Анан кийин үйдөн менин кызым юрист, кандидат юридических наук. Уулум юридических наук. Анан алар мындай менен жакындыгы жок. Анан кийин эле аңга ойлойм, буларды ачып коюп, мен өлгөндөн кийин булар эмне болот дейм. Биз таберик да бизге сүйүнүп атпайбызбы? Булар муну карабайчы, бул экономисттер менен юристтер деп ойлонуп калам да. Аны ойлоп жүрчүмүн, чогултуп алып, мурун музей деле жок эмес беле бул жерде. Ушулардын баарын чогултуп, метип алып туруп, бир күнү исторический музейге барып тапшырып салайынчы. Кичине жашайт деп жүрдүм мен, жашайт деп ойлоп жүрдүм да. Анан азыр жакшы болуп калбадыңарбы? Ообал аябай сүйүнүп, жана Гүл экөөбүз да аябай сүйлөштүк. Айтып, наконец-то театрда бир неме калып атат, тарых калып атат. Наконец-то театрдын өмүрү узарып атат, өмүрү калып атат. Анда ар бир адамдардын сиздер аман болуңуздар. Сиздерге Кудай кубат берсин, сиздерге Кудай күч берсин, өмүр берсин. Биз жакшы жашадык. Бизди Союз, нам повезло. Союз сиздерге кыйыныраак болуп калды. Чайналма жашоого туш келип калдыңар да. Да ошондо да выкарапка чыгып атканыңарга просто рахмат кыздар. Сиздерде азыр баш бар, билим бар. А биз болсо, мен студенттерге айтчумун да. Анан бирдеме деп тиги суроо берип неметип калганда, эмне дедиң деп коем да, сынап калып эле. Анан десе, эже эмне жакшы укпай калдыңызбы? Түшүнбөй калдыңыз, балдар менен тең түшүндүм да, студенттер мененчи. Мен деген маймылдан кийинки эле поколениемин десем, маймылча сүйлөсөм түшүнөм. А сен азыркыларча сүйлөп атпайсың, анан мен кабыл албай атпайбы десем эле, оорлор эзли эле күлүп атышчы. Биз маймылдан кийинки элебиз, анысы делечи. 48-жыл согуштан мына согуш битти дегендеги. Тамак деле жеген жок, биз баягы курсагыбыз деле тойгон жок, эмебиз деле болгон жок. Аябай жаман мен баарын көрдүк да. Талаа деле жумуш деле жүрчүбүз да, кибирип эле. Жакшы учурда тарбияланып, жакшы учурда окудуңуздар, сонун мүмкүнчүлүктөр келди. Ошонуңуздарды Кудай кут кылсын эже. Дагы узак өмүр сүрүңүздөр. Рахмат, 100 жылдыкта ушул жерде төрдүн көркү болуп отуруп бериңиздер. Кудай буйрса, ошо Кудай жеткирсин. Рахмат эже келгениңизге.